Есть у нас совет по отбору судей. Обращайтесь в совет по отбору. Депутатской группы, которая рассматривала нарушение... Полтора года назад. Товарищи, минуточку. Бұл жерге елдер келіптір, біздің придомовый участоктар, земельный участоктар, детский площадкалар жоқ қалдық. Ошолордун баары жанакы строительстводагы алектенген бизнесмендер алып эле өздөрүнүн үйлөрүн куруп, ошол үйлөрдү сатып пайда кылып эле биз көчөдө калдык дегендей сөз болуп атат да. Эми булардын көйгөйүн биз нечен жолу парламентте дагы көтөрдүк, бирок бүгүнкү чейин чечилбей келатат. Ошол эле кезде көбүнчөсү сотторго барып утулуп калыптыр. Эми сотторго да ишенич жок, сотторго ишенич жок болсо мамлекетке негизи ишенич жок болуп атат. Ошон үчүн бул адамдар аябай жаман акыбалда болуп атышат. Ошон үчүн бүгүн бул маселе абдан көйгөйлүү, парламентте көтөрүш керек болуп атат. Ар бир ушул случай боюнча чечим чыгарып, мындай жардам бергенге мен өзүмдүн салымымды кошом. Анан бүгүнкү ушул жерде турган депутаттар дагы бул маселени парламентте чыгарып, фракцияда болобу, комитетте болобу, комиссиялар менен иштешип маселени чечкенге салымыбызды кошобуз.